Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 4-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Аткаровна өтүп бермекчимин. Балдар, китеп дептерибизди даярдап, дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Балдар, силер дарыгердин кабыл алуусунда болгонсуңарбы? Дарыгер силерди угуп көрүп, дары-дармек жазып бергенби? Андай эмесе, бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз дарыгердин кабыл алуусунда. Көңүлүбүздү биринчи көнүгүүгө бурабыз. Биринчи көнүгүүдө сөздөрдү кайталагыла деп тапшырма берилген. Сөздөрдү окуймун. Алым жок. У меня нет сил. Дем алыңыз. Дышите. Кызарып калыптыр. Покраснел. Сасык тумоо. Грипп. Тыңшап көрөйүн. Послушаю. Терең. Глубоко. Эми өзүңөр ушул сөздөрдү окуп кайталагыла. Экинчи көнүгүү. Экинчи көнүгүүдө сөз айкаштарын түзгүлө деген. Берилген сөздөрдү мааниси жагынан дал келген сөздөргө туташтырып, сөз айкаштарын түзүп чыгабыз. Мында бизге жардам катары терең дем алыңыз деген сөз айкашы көрсөтүлгөн. Ушул сөз айкашына окшоштуруп, калган сөздөрдү өзүңөр туташтырып жазып чыккыла. Эми балдар, 3-чү көнүгүүнү карайбыз. 3-чү көнүгүүдө бизге дарыгер менен оорулуунун диалогу берилген. Текстти окуйбуз. Дарыгердин кабыл алуусунда. Оорулуу. Кечиресиз, кирсе болобу? Дарыгер. Кириңиз, отуруңуз. Сизге эмне болду? Оорулуу. Доктор, башым ооруп жатат, алым жок. Дарыгер. Качантан бери? Этиңиз ысыган жокпу? Көрөлүчү. Оорулуу. 2 күн болду, тамагым ооруйт, чүчкүрөм, жөтөл да бар. Дарыгер. Оозуңузду ачыңыз. Тамагыңыз кызарып калыптыр. Этиңиз да ысык экен. 38 градус. Келиңиз тыңшап көрөйүн. Терең дем алыңыз. Сизге сасык тумоо тийген. Оорулуу. Дары жазып бересизби? Дарыгер. Мына рецепт. Бул дарыларды тамактан кийин 3 маал ичиңиз. Тамагыңызды чайкаңыз, төшөктө жатыңыз. Жума күнү мага кайра келесиз. Оорулуу. Рахмат, жакшы калыңыз. Мынакей балдар, 3-чү көнүгүүдө берилген дарыгердин кабыл алуусунда деген текстти окуп чыктык. Эми силер балдар, ата-энеңерди жардамга чакырып, ушул дарыгер менен оорулуунун диалогун окуп көргүлө. Андан кийин балдар 4-чү көнүгүүнү карайбыз. 4-чү көнүгүүдө бизге суук тийгенде кандай абалда болосуңар деген суроо берилген. Ушул суроого өзүңөрдүн суук тийгендеги абалыңарды жазып чыгасыңар. Бизге үлгү берилген. Үлгүнү окуймун. Өзүмдү начар сезип турам. Башым ооруп жатат. Алым жок. Тамагым ачышат. Жөтөл да бар. Этим ысык 38 градус. Мага суук тийген окшойт. Эми балдар, ушу үлгүдө берилген сүйлөмдөргө окшоштуруп, өзүңөр жазып чыккыла. Балдар, эгерде жазып бүткөн болсоңор, бизге рамкада таблица берилген. Ушул таблицаны окуп чыгабыз. Мен барайын. Мен көрөйүн. Мен келейин. Мен карайын. Мен төлөйүн. Мен окуйун. Балдар, эсиңерге сактап калуучу нерсе мында.
ayın müçösünün varianttары menen özgörtürüp berilgeni boldu. Egerde könügülerde жазып бүткен bolsaňar balдар, üý işin belgilep жазып algyla. Üý işi 5-nji könügü. 5-nji könügüde ayın müçösün koyup жазgyla degen tapşyrma berilgen. Süýlemderde köp çekitden orduна ayın müçösün koyup жазıp çygasaňar. Süýükli okuçylarym, egerde tapşyrmany belgilep жазып algan bolsaňar, bugünkü sabagybız soňuna jetdi. Köňül burganyňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar, ogury baňyzlar.